Салам достор. Бүгүнкү катуу өзгөчө болуп аткан мыйзам долбоор боюнча негизинен эле блогерлер жана кээ бир блогерлер жана кээ бир чабай журналисттер мени жамандап, билбейм, билип туруппу же билбей туруппу, мындай кээ бир жерлерден менин сөздөрүмдү кесип алып туруп анан кийин мени каралоого өттү. Негизинен эле бул нерсени түшүнбөй атам, эмне себептен болуп атканын. Мен Кыргызстандын улумун, мен Кыргызстандын патриотумун. Ошол себептен мага элим ишенич кылып, ушул жерге жогорку кеңешке алып келип депутат кылып отургузуп койду. Ошол себептен мен бул нерсе боюнча айтып кетейин деген видео жаздырып атам, айтып кетиш үчүн. Эң биринчиден, мен кыргыз тилине каршы чыга албайм. Кандай болгон малда дагы мен кыргыз тилине каршы чыга албайм, анткени мен кыргыздын улумун. Мен кыргыз тилине каршы чыга турган болсом, анда албетте ошол да маңкурчулук. Кыргыз тилине мен биринчиден каршы чыга албайм, жана башка бирөө кыргыз тилине каршы чыгып аткан болсо, мен ал адам менен күрөшүүгө даярмын. Экинчиден, эмне үчүн мен бул мыйзам долбооруна каршы чыгып атам? Анткени бул мыйзам долбоору башынан баштап эле өзү туура эмес. Өзүңөр элестетип көрсөңөр, биз Кыргызстанда жашап, мындайча айтканда, мыйзам менен өзүбүздү кыргызча сүйлөөгө мажбурлап атабыз. Жана ошону конституциялык мыйзамга киргизип атабыз. Макул, ал менен деле мен макулмун. Бирок биз ошол кыргыз тили Кыргызстанда иштеш үчүн биз кайра бюджеттен акча алып сарптанып атабыз. Мына бүгүнкү видеону, бүгүнкү отурумду толугунан көргүлө. Мисалы, башка депутаттар деле ошол суроону беришти. Бизге справка обоснованияга жазып берип атат. Биринчи ушул жеринен жаккан жок, мачы бизге справка обоснованияга жазып берип атат. Биз бюджеттен акча сарптабайбыз дейт. Бирок отуруп, ооба бизге акча керек деп атат. Ооба биз бюджеттен алабыз ал акчаны деп атат. А бюджет кимдики? Бюджет силердики. Мен ушул жерге келгенден бери жума сайын кредитти карап отурам. Алсакпы, албасакпы деп. Эгер биздин бюджет ошондой көп болсо, эгер биз бюджетти ошондой нерселерге сарптай ала турган болсок, анда биз карыз албайт элек го. Анан макул карыз алат экенбиз, бизге керектүү нерселер бар экен. Бирок ошо карыз алгандан кийин анан кийин кайра өзү кыргызды кыргызчага үйрөтүш үчүн мыйзам чыгарып, мына биз эсептеп көрдүк. Бул негизинен бул мыйзам долбоорунда ар бир мамлекеттик органдарда лингвист штатта болуш керек деп киргизип атышат буларчы. Ал лингвистти алыш керек, ал лингвистти майнага отургуш керек. Ошондо биз бүт немен алган жокпуз, бүт Кыргызстандын мамлекеттик органдарын баарын алган жокпуз. Биз жеке гана немелерди, айыл өкмөттөрдү алдык. Анткени ар бир айыл өкмөтүнө дагы лингвисттерди отургуш керек. Мындайча айтканда, биз айыл өкмөтүнө лингвистти алып туруп, жанакы экзамен берип өткөн кыргыз мамлекеттик ишкерине өз экзамен берип өткөн, ал жанакы кыргыз тилин билүү боюнча жанагындай эмне аты жанагы кыргыз тестинен өткөн ал. Ошо кыргыз тестинен өткөн, ошо кыргыз тилинде сүйлөйт, кыргыз тилинде билет деген адамга штатына лингвист алып, ошол кишинин кыргызча сүйлөй алат бекенин текшере турган кишини алабыз. Мындайча алганда биз орточо алып көрдүк, 452 айыл өкмөтү бар экен Кыргызстандачы. 452 айыл өкмөтүнө ошондо бирден лингвист алып туруп биз отургузушубуз керек. Орточо майна азыркы кезде 30 000 сом. Ошондо биз бир айда кыргыз тилин, силер жанакы кээ чыгарып аткан комментарийлерге тест комментарий жазып, мен Эрлан Кокулов каршы, өз тилине каршы чыкты, кыргыз тилине да каршы чыкса болобу, кыргыз тилин колдоп койбойбу деген кишилерге айтып атам. Кыргыз тилин колдоп коюш үчүн силердин Кыргызстаныңарда 13 560 000 сом кетет экен бир айда. Айыл өкмөттөрүн гана алганда. Жылына бул 162 720 000 сом болот экен. Кыргызстанда кыргызча сүйлөш үчүн акча төлөшүңөр керек да. Кыргызстанда кыргыз тилин билиш үчүн акча коротушуңар керек силер. Кыргыз негизинен эле мен силерди түшүнбөй атам, мындай бир нерсени билип, окуп, аягына чейин чыгып туранын натыйжасын жасаш керек да.
Саратма кетти, жөн эле комментарийлер кетти, журналисттер кетти. Айтып кетейин деген жерим ошол журналисттерге айтып кетейин деген жерим да. Эң биринчиден силер журналистсиңер, мен да журналист болгонмун убагында. Силер так жана даана маалымат жеткиришиңер керек элгечи. Жеткиришиңер керек. Элге ушуну жеткирбейсиңерби? Кыргыз элин силер кыргызча сүйлөш үчүн бюджеттен ушунча, силердин чөнтөңөрдөн ушунча акчаны сарптаган атабыз биз деп айтып жазбайсыңарбы? Мен эч кандай кыргыз тилине каршы чыккан жерим жок. Мен бир гана кыргыз тилин Кыргызстанда коргош үчүн же өнүктүрүш үчүн ошого акча сарпташ керегине каршы чыгып атам. Кыргызча сүйлөгүлө, бала чакаңарга кыргызча үйрөткүлө. Болду, кыргыз тили өнүгөт. Мен түшүнмөкмүн эгер биз ушул акчаны, ушунча миллион деген акчаны мен түшүнмөкмүн эгер биз башка нерсеге өнүктүрүш үчүн, башка специалисттерди окутуш үчүн жумшап турган болсок, IT специалисттерди болобу, же жакшы юристтерди болобу, мындай Кыргызстанга азыркы маалда керек болуп аткан кишилерди окутуп, чокутуш үчүн сарптай турган болсок, мен каршы болмок эмесмин. Бирок мен бюджеттин акчасын Кыргызстанда кыргыз тилин билигиш үчүн жана кыргыз тилин өнүктүрүш үчүн сарптаганга мен каршымын. Эгер Кыргызстанда кыргызча сүйлөш кереги үчүн акча кура турган болсок, анда анык маңкурт деген ошол да. Маңкурттук деген аны ошол. Рахмат.